Аскер прокуратурасы Апрель телеканалынын аквариумдагы балыктарын камактан чыгарды. Апрель каналына камакка алынган медиа форум имаратындагы балыктарын аквариуму менен кошо алып кетүүгө уруксат беришти. 3 айдан бери каралбай калган 8 балык тең тирүү болуп чыкты. Белгилей кетсек, аталган телеканал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык. Социалдык тармакта Москвада дайынсыз жоголду деп туугандары тарабынан изделген кыз табылды. Ал кыз жумушка кетип, туугандарына камап коюшту. Алып кеткиле. Даректи билбейм. Суу эле берип жатат деп билдирүү жөнөткөн. Кыргыз Республикасынын мигранттардын колдоо фондунун жетекчиси Тимур Саралаев бул боюнча билдирүү жазды. Москвадагы алдамчылар медалдын экинчи тарабы. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Кыргыздар Москвага келгенде кыргыздарга алданат. Жасалма документтерди, табиятта жок арзан батирлерди сунуштап, иштетип байлык бербей койгондору жана башка толгон токой жолдор менен акча өндүрүү жолдорун ойлоп табышат. Болуптур бул жагы. Көнүп деле бара жатат көз менен кулак. Эң күйдүргөнү кайра эле алдуу. Бирок бул жолу башкача. Бир топ жаштар өзүлөрү туура эмес иштерди кылып, бош жүрүп алышып, анан ата-энесинен, туугандарынан сөз укпаш үчүн элди дүрбөлөңгө салганы кыжалат кылат. Сүрөттөгү башын жерге салаңдап салып турган Таңзада деген кыз. Кече күнү мени бирөөлөр алдап алып кетип, камап коюшту. Алып кеткиле мени. Даректи билбейм. Суу эле берип жатат деп бизди боздоп аудио билдирүү жөнөткөн экен. Ал заматта бүт тайпаларга тарап 3 күндөн бери дайынсыз деп кыргыздын Москвасы чурулдап эле жатып калды. Чурулдаганыбыз башы элчи Аликбек Жекшенкуловго чейин жетип, ал киши дароо бул ишти өз көзөмөлүнө алып, андан соң Москва шаарынын ички иштер министрлигинин начальнигине чейин айтылып, акыры издөө башталган. Социалдык тармактардын күчү керемет демекчи, Москвадагы бир чоң дүкөндөрдүн биринде камалбай боздобой эле кой коюп жүргөн бул карындашты биздин мекендешибиз таанып калып, коңгуроо кагып, элди чакырып, кетирбей аны кармап калды. Тирүү, аман эсенине бир чети сүйүндүм. А бирок калп айтышынан кереги бар беле. Миңдеген адамдарды дүрбөлөңгө салып, ложный тревога кылып, полковник Аскат Алиевден баштап далай начальниктер баш чайкаштыгы кыздын кылыктарына. Көрсө бул караңгы подвалга камалып олтурбай эле жакшынакай бойдон ар кайсы жерге тентип жүрүптүр. Муну менен эмне айткым келет? Бул жака келсек дагы тынч жүрөлүчү. Жаман жактарыбызды көрсөтпөй, жакшы жагыбызды гана даңазалайлы. Ине карындаштарыбызды, өзгөчө кыздарды карайлы мекендештер. Чоң шаарда чоң азгырыктар көп болот. Адашууларга, алданууларга жол бербөөнүн бир гана жолу силердин бекем көзөмөлүңөр, деп жазды Саралаев. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Азия Ньюс гезити менен соттошуп утуп алды. Октябрь райондук соту Жунушалиевдин доо арызын канааттандырып, гезитти 1 миллион сом айып пул төлөп берүүнү милдеттендирди. Кашкар Жунушалиев Азия Ньюсту 2019 жылдын 25 апрелинде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандарындагы макала коллаждар үчүн сотко берген. Ал гезиттеги материалдар ар намысына шек келтирди. Министрдин ар намысына шек келтиргендиги айтылган.